Түркияда кайрадан жер титирөө катталып, 6 кабаттык имарат урап түштү. Каза болгондорду издөө иштери уланууда. Бирөөнү сүзүп кетсе эмне болот? Фуранын айдоочусу ичип алып рулга отуруп, каршы тилкеге чыккан. Аны майык кызматкерлери кармап, унаасын айып короого токтотту. Ош шаарында кайрадан өрт чыкты. Өрт өчүрүүчүлөр өрттү кылдаттык менен өчүрүп жатканын көрүүгө болот. Ушулар жамашка жаңылыктар түрмөгө видеонун астынан ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандан жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Айдаркен шаарына кыш 1 ай эрте келди. Бүгүн 29 октябрь күнү Кадамжай районунун Айдаркен шаарында алгачкы кар жаады. Айдаркен тоол аймакта жайгашкандыктан облус боюнча эң суук климаттуу аймактардын бири болуп эсептелет жана бул жакта кыш мезгили адатта узакка созулат. 2025 жылдын 29 октябрь Айдаркен перевал участкасы. Азыр жерде кар жаап атат. Биринчи кар. Перевал кар. Перевалда кар баштады. Кар жаап атат перевалда. Төө ашууда кар жүк ташуучу унааларга киргизилген чектөө күчүндө. Бүгүн 29 октябрда Бишкек Ош жолунда төө ашуу жана ала бел ашууларында оор жүк ташуучу унааларга киргизилген чектөө күчүндө. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык учурда аталган жол тилкелеринде кар жаап, жол тазалоо иштери тынымсыз жүрүүдө. Суу Самыр Талас Тараз жолунда өтмөк ашуусунда унаалардын бардык түрүнө убактылуу жол жабык. Азыркы тапта номер 36 жол тейлөө ишканасы тазалоо, жолго кум себүү иштери жүрүп жатат. 1 саат аралыгында жеңил унааларга каттан берилери күтүлүүдө деп билдирди министрлик. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Туркиянын Гебзе шаарында 6 кабаттуу үй урап калды. Стамбулдан болжол менен 60 чакырым алыстыкта жайгашкан Гебзе шаарында 6 кабаттуу турак жайдын имараты урап калды. Азырынча жабыркагандардын саны белгилүү эмес деген чет элдик басылмалар жазышууда. Окуя болгон жерге куткаруу кызматтары жөнөтүлүп, издөө куткаруу иштери жүрүүдө. Үйдүн жанында метро линияларын тартуу боюнча курулуш иштери жүрүп жатканы маалым болду. Басылмалар ураандылар астында болжол менен 6 адам болушу мүмкүндүгүн кошумчалашты. Гебзе шаарынын мэри Бүйөкгөз бул үйдө 7 адамдан турган 2 үй бүлө жашагандыгын билдирип, алардын кайда экендиги боюнча маалымат топтолуп жаткандыгын кошумчалады. Ак Телек өткөрүү пунктунда кезек күтүүдөн качкан мас айдоочунун жорогу. Мас абалында рулга отурган дагы бир айдоочу аныкталды. 28 октябрда болжол менен саат 18:40 чамасында Ак Телек автожол өткөрүү пунктунда жүк ташуучу ФАВ унасы каршы тилкеге чыккан. Айдоочуну инспектор токтотуп, документтерин текшергенде ал спирт ичимдигин ичкени белгилүү болгон. Муну наркологиялык текшерүүнүн жыйынтыгы тастыктады. Жыйынтыгында айдоочуга карата протокол түзүлүп, фура айып короого токтотулду. Ал эми айдоочу сыра менен кымыз ичкенин, кезек күтүүдөн качкандыктан каршы тилкеге чыкканын айткан. Ош шаарындагы кафенин чатырын тилсиз жоо каптады. Ош шаарындагы Meat and Fish кафесинин чатырын тилсиз жоо каптады. Бул тууралуу ОКМдин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда өрт 2025 жылдын 28 октябрында калаанын Райымбеков көчөсүндөгү номер 20А дарегинде жайгашкан Meat and Fish кафесинде орун алган. Натыйжада кафенин чатыры күйүп кеткен. Өрт тууралуу маалымат 11:23 түшүп, аны өчүрүүгө Ош шаардык номер 13 өрткө каршы куткаруу бөлүмүнөн bir бригада тартылган. Өрт саат 11:46 толугу менен өчүрүлгөн.
Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп, кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушу акыркы операция ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүм менен сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Дайте заман өртөгенсиң, ич ол канча жыл болмотомдун. Неден муктуу стресс бөлүнгөн. Ешкімге çalmadım oğlan. Ешкімге çalmayınca bu kötü çalıştırıyor. Ama bu başka tek başına O başlandı. Aa evet. Masaf kolunu aydap kelatkan bayke. Streçka men aydap geldi. Streçka men aydap masaf koluna. Spirt içindeki 3 olgan. Kalekalar turgan жерден очередти сактабай streçka men aydap келген. Батына акам. Жоқ, эме номер, адрес номер жоқ. Иманкулов алды. Болды, болды. Егер экспедиентінде ондай да жоқ. Ол жаққа барып кет.